Оңғы жол ұрпақтар үшін ұлы жол. Улуттук кааламдашы менен санариптештирүүгө карабастан Кадыр Баркты жана ар намысты, айкөлдүктү жана адилеттүүлүктү, абийирди, боорукердикти сактаган жана талыкпай эмгектенген көчмөн жоокердин улуу мыйзамы. Аны жайылтууда мектеп окуучуларына руханий таалим тарбия берүүнү ишке ашыруу үчүн ушул долбоор өз ишин баштаган. Сузак районунун акиминин демилгеси менен оңгу жол урпактар үчүн улуу жол деген билим уяларында өткөрүлүп жаткан иш-чаранын натыйжасында окуучулар үчүн бул багытта терең маалымат алууга мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатат. Бизге башында келгенде эле кечээ маалымат келген, ушул силерге демек келет деп, ушул кино боюнча. Биз оңгу жолдон биз өзүбүздүн чыгармаларыбызды, өзүбүздүн акын жазуучуларыбыздын жазган чыгармаларын унутпай, ошолорду мындай эсибизде сактап жүрүш үчүн, ошолорду билиш үчүн билгенди, унутпаганды өзгө алып атабыз. Када салтыбыз менен, эмгегибиз менен жана бандай билимибиз менен, өнүгүү менен дүйнө жүзүнө бандай таанылуубуз керек. Ал ошого президент бандай эмени оңгу жолун чыгарды. Ал оңгу жолунда бандай өзүбүздүн эмгек аклагыбыз жана адилетибизди сактоо эмени мыйзам кылган. Ал оңгу жолунда мисалы үчүн бандай адеп акылакты жана када салттарды унутпоо жана тамыры менен түп кармоо деген түшүнөбүз. Эй, менкеле! Тур деп жатам. Эртерээкте киришиң керек. Иш-чарада окуучуларга тарбиялык мааниси терең чыгармадан даярдалган тасма көрсөтүлүп, ал аркылуу талкуу жүргүзүлүп, тарбияга чакыруу ыкмалары колдонулду. Долбоордо мектеп программасына кирген Айтматовдун чыгармаларын фильм сабак кылып көрсөтүп жатабыз. 5-6 класстарда 5-6 класстардын окуу программасына кирген Бугане жомогон мультфильм сабак катары көрсөтүп жатабыз. Ал эми 7 класстан 11 класска чейинки окуучуларга Айтматовдун Кылым картар бир күн роман негизинде тартылган Маңкурт баяны чыгармасын бүгүнкү күндүн ошол чыгармасын тартуулап жатабыз. Ал эми бул аракет окуучулар үчүн руханий адеп акылактык тарбиялоонун сапатын мындан ары жакшыртуу, руханий жактан бай жана адеп акылаптуу инсанды калыптандырууга, өнүктүрүүгө шарт түзүүнү көздөйт. Бул иш-чара өткөрүлүп жаткан ар бир мектепте окуучулардын көз караштары башкача азыр. Мен азыр ушул иш-чарада өткөндөн кийин окуучулардын жазган өздөрүнүн пикирлерин окуп чыгып, абдан мындай бир толкундануу менен турам да. Себеби ушул күнгө чейин 16 жашка чыгып мен ата-энемдин кадырын, же ата-бабаларыбыздан калган када салттарды, же тарбия таалимди, же бир биздин улуу жазуучулар жөнүндөгү айткан сөздөрүнө мен маани бербей келген экенмин. Мен мындан кийин өзгөрүүгө түшөм деген окуучулардын мынакей канча 500дөй баланын каты турат. Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн руханий жактан өнүккөн, билим деңгээли жогору, элдин тарыхын билген мыкты, башка элдин наркын, үй бүлөлүк баалуулуктарын жана ишенимдерин сыйлаган, этностор аралык мамилелерди урматтаган инсандарды тарбиялоо оңгу жолдун негизги багыттарынан. Долбоордун максаты ушул оңгу жолду унутуп, бүгүнкү күндө, азыркы күндүн маңкуртчулугуна айланып бараткан, же болбосо улуттук баалуулуктарын таанып, чанып, батыштын же болбосо бир башкалардын маданияттын кооп бараткан жаштарды, окуучуларды ушул ата-бабалардан калган мурасты аздектөөгө, аны сактоого, аны улантууга, улуулар баскан оңгу жолду улантууга бир аракет жасап, ошол жолго салуунун аракетин көрүп жатабыз. Кыргыздар ар дайым улуттун дилин, наркын бузбай сактап келген. Улуттук баалуулуктар бизди башка улуттардан айырмалап турган эң негизги өзгөчөлүк. Билим уясы болгон мектептин негизги миссиясы улуттун тилинде терең ой жүгүртүп, сүйлөй алган, улут маданиятынын көрөңгүсүнө сугарылган мыкты инсандарды тарбиялап чыгаруу болуп саналат. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Сузак району.